Adam var mı içinde? Var mı gel? Yüzden de. Кыргызстанда жыл башынан бери 311 сел кырсыгы катталды. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 50%га көптүк кылат. Ал эми сел кырсыктары келтирген материалдык чыгым 1 миллиард 1 миллион сомдон ашкан. Бирок буга акыркы күндөгү Ош шаары, Ош областы менен Базар Коргон районундагы жана Асланбапты каптаган селдин кесепеттери кошулса, чыгымдын көлөмү дагы жогорулайт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин биринчи орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Ал өз сөзүндө соңку кездеги сел кырсыктарынын көп болушуна адамдардын туура эмес аракеттери дагы салым кошуп жаткандыгын баса белгиледи. Катталган сел кырсыктарда кесепетинен бүгүнкү күндө 4551 турак жайды, 68 социалдык объектилерди, 568 гектар айдоо аянттары, 404 километр унаа жолдору, ички чарбалык жолдор, 869 ар кандай мал жандыктарды агызган, 69 ички чарбалык көпүрө, 87 унаалар жабыркап, бүгүнкү күндө 76 турак жай авариялык абалга келген, 86 үй бүгүнкү күндө оңдоп түзөө иш чараларына муктаж. Бул көрсөткүчтөрдүн дагы жанакы жогоруда айткандай, көчөкү болуп өткөн селдердин кесепетинен дагы көбөйөт. Селдердин келип чыгуу мындай себептери да, булардын биринчиден эң барган жердин баарында тең эле ошо селдер келатканда бүгүнкү күндөгү ошо сел дарыялардын үстүндө курулган көпүрөлөрдүн сыйымдуулугунун төмөндүгү. Алар өтө төмөн курулган, агып келаткан баг дарактар, таш немелердин баары тең ошо көпүрөлөргө такалып, ошонун негизинен көпчүлүк аймактарды каптап кеткендердин бирден бир себеби ушул болгон. Дарыялардын сел өтүүчү каналдардын, арыктардын, нуктардын тазаланбагандыгы, ошол жерге кээ бир жерлерде токой дагы өсүп кеткен учурлар көп катталып атат. Жер кыртышынын деградациянын учурашы, ички чарбалык көпүрөлөрдүн долбоорсуз курулушу, мынакей өткөндөгү Ош шаарындагы бүгүнкү күндө 11 ошондой болгон көпүрөлөрдү демонтаж иштери жүрүп атат. Ошолордун баары тең мыйзамсыз курулушу. Калктуу конуштардагы ирригациялык системалардын өз учурунда тазаланбагандыгы, жергиликтүү бийликтин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин берген эскертмелерине кош көңүлдүгү жарандардын жанакы берилип аткан шашылыш эскертүүлөр, ушундайга жарандарыбыз дагы кош көңүлдүк мамилеге алганынын негизинен дагы кесепеттерин көрүп атабыз. Жыл башынан бери сел кесепетинен 22 адам каза болуп, анын 15 өспүрүмдөр. Өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев куткаруучулардын сел учурундагы аракеттерине карата айтылган бир нече сындарга жооп берди. Анын бири эл ичиндеги эмне себептен сел кырсыктарынын болушун алдын ала айтпайсыңар деген болду. Ал өз сөзүндө Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу жагдайлар боюнча көзөмөл жүргүзүп, божомолдорду алдын ала айта тургандыгын, бирок аны жергиликтүү бийлик органдары же ал аймакта жашаган жарандар аткарбагандыгы кейиштүү абалга алып келип жаткандыгын билдирди. Элдердин, адамдардын өмүрүнө МЧС күнөөлүү деген аябай сын пикирлер пайда болду. Эми туура бизде мондай жашынакай департамент мониторинга деген бар. Мониторинг деген бул утурумдук жасаган изилдөө жумуштары, утурумдук, күнүмдүк, азыркы күнү, настоящее время. Прогноз деген бул божомол. Если буга чейин биздин прогноздорубуз, биздин божомолдорубуз 100% аткарылган болсо, биз анда көз ачык болуп кетпейбизби? Биз анда, силер анда бизде ошо сын пикирчилер бизди Кудайга теңелтирип койбойсуңарбы? Мына эртең кырсык болот, мына кырсыкта ушунча адам каза болушу мүмкүн, ошол жерден чыгып кеткен келет. Дүйнө жүзүндө андай жок. Прогноз дейт, то есть божомол. Божомол тууралуу мен айтып коеюн. Божомол тууралуу биз тынбай корутундаларда жазабыз. Жергиликтүү бийликтерге жазабыз, ишкерлерге жазабыз, жана башкаларга жазабыз. Тилекке каршы биздин мүмкүнчүлүгүбүз аябай чектелген. Биз барып башына бир чокусуна бир кое албайбыз. Сүйрөп барып бир жака камап кое албайбыз. Же болбосо бир башкача бир кырсык болот деп жеткизгенге биз башка мүмкүнчүлүгүбүз жок. Болгон эле барып ошо кагазды карматып, көргөзүп, мына жерде кырсык болушу мүмкүн деп гана биз бурулуп кетип калышыбыз мүмкүн. Маалымат жыйынында соңку жылдары Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жаңы техникалар, ал тургай тик учактары алынып, айлык акы көтөрүлүп, абал бир топ жакшыргандыгы кошумчаланды. Каныбек Темиров, Евразия бүгүн.